Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Теплицага келдик. Бул жакта перец эгилген экен. Анан ар кандай маселелер, көйгөйлөр жаралып атыптыр. Мына ошолорду кантип чечиш керек? Кандай жолдор менен ошол маселелерден арылса болот? Анын баарын көрсөтүп берүү үчүн, айтып берүү үчүн биздин агроном, эксперт Сардар байкебизди алып келдик. Андыктан баарыбыз бирге чогуу көрөлү, эмне маселелер жаралып атат? Пересте кандай көйгөйлөр болуп атат? Ошонун баарын чогуу бирге көрөлү. Жүрүңүздөр. Ислам байке, канчанча жыл себеп атасыз? Жана бул тармакта тажрыйба кандай топтодуңуз? Ошол тууралуу кеңири айтып кетсеңиз. Биринчи жыл. Мындайча айтканда тажрыйба деле жок. Демек, жаңы баштап, жаңы тажрыйба топтоп, опыт алып аткан жыл экен да. Кандай болуп атат? Эмнеден баштадыңыз? Огурцылардан баштаганбыз. Алар кыйыныраак экен огурцуна караш. Окутуп алдык, анан куртка бастырып алдык дегендей. Дарыларды көп билбейбиз. Буюрса Нурсултан менен кеңешип үйрөнүп атабыз. Перестер кичине устойчивойраак болот экен немелерге. Жемиши жакшы болгон экен го. Жемиши жакшы болду. Жерсемиз. Жерсемиз, Жерсемиз эчтеке иштетилген эмес да мурда мындай немелер. Анан капельный система болуп ошондон да жакшы болду окшойт. Ошондо азыр кандай маселе болуп атат? Азыр могуларды көргөзүп мындай эметели дегенбиз. Анан дальше иштешип кичине сотрудничать турайлы деп. Жол жака бир точка ачсаңар жакшы болот деген маселе. Бул жака мындай бизге керексиңер да. Бул жакта көппү теплицалар? Көп дегенде көбөйүп келатат жаңы. Айылдын ичинде да бар. Аяк уже европейский да, евро 5-тар деп коет го, алар бар. Алар киргизбейт просто азыр көргөзгөнчү. Кызык көп да. Айылда азыр жаңы эметип атышат. Кийинки айылда бар могул жакта дунгандардын айылы Милянфон деген. Аякта теплица көп абдан. Баарыбыз тең барып Ош базар тиги жактардан барып алып келчүбүз, андай мындай керек. Дары-дармектерди. Алыс болуп калат да. Анан токмок бар дегенде көл-сөл бүт бар могул жактан келип алып турушса жакшы. Көрүп дагы сразу уже жакшы болот да, мындай айткандачы. Жолдун бою өсүмдүктөр могул жерге мына айдатып койдум, көрдүңөр. Жаздан баштап эрте бүт раннийге чыгарабыз. Ичинен көчөт өстүрөбүз бул жактан. Жакшы. Жакшы реклама болуп, жакшы эме болуп бермек. Агро бет Азия деп ачып койсоңор. Бул тармакта ушул эле тармак менен иштейсизби же дагы кошумча иш кыласызбы? Өзүм вообще программист, IT сферада иштейм. Анан бул мындай жерлерим жөн турбасын деп. Аталарыман калган жерлер да. Жөн эле калбасын деп ошол кызыгып болуп атат буюрса. Өзүңүз айтишник экенсиз. Анан бул тармакты жаңыдан баштап атыптырсыз. Кыйынчылык тудурбай элеби? Интернеттен карап, жагын карап, бягын карап эле үйрөнүп атабыз. Досум бар агроном да, ал жакшы агроном. Алда иштеп жоо баштаганбыз. Ал мурда жер эме менен иштечү бирок. Теплица баштабайлыбыз, досум сен эмне кыласың? Мечтам дейт. Давай баштайбыз деп туруп бирди басалып, артынан салып салдык ошол. Азыр канча теплица бар? Ошондо 3, 5, 6 теплицабыз бар. 6 теплица. Ошо көпчүлүк адамдар баштайбыз деп кызыгып жүрүшөт да, бирок эмнегедир бир нерсе түрткү боло албай, баштай албайчы. Башында кандай баштаганда эмне кыйынчылыктарды басып атат? Мен эле баштай бериш керек. Капельный системаны тартып, азыр ошол оңой экен да. Түптөс линия менен эгилет дегендей. Анан отургузгандан кийин эле уже кызыгып башташат. Өсүмдүктүн өсүп кеткенде натыйжа бере баштаганда. Натыйжа бере. Өзүнчө бир эмеси бар буларында. Дагы көбөйтөйүн деген. Буюрса мына жерлерибиз турат, көбөйтөйүн деген эле ой. Дальше көбөйтөбүз. Булардан чыккан эмени жакка салабыз деген. Көбөйтүп алсак буюрса. Канча чыгаша талап кылынды ушу? Чыгаша бир 500-600 миңдей кетти. Ошо баары быйыл работа тиги буларды эсептесекчи. Анын кирешелерди чогултуп атабыз. Уже өзүн жаап дагы алып келатат мындай. Өзүн актап атат демек. Биринчи жылда эле актап атат. Buradaki problem aslında bizde Tiflisa'nın içine bunday kalınlıkta ekilmeydi. Misal 10 sotuk yerde minimum
maksimum 2500, 2500, 3000 koşet ekilir. Sizlerde 5000, 6000 arasında var. Arası 20 santim. He. Sen burada, siz burada yatmasın deyip kalın ekkensiniz de. Bırak onun ipmen tartsanızlar 2500-3000 koşet ekip sizin teriminizde, sümrügünüzde yakşı болады. Uracağınız yakşı болады. Birinci mesele o. İkinci mesele vergen suyun, vergen udobrinyan, vergen himikatını jaksalap koşet aladı. Üçüncü mesele virüs boyunca problemi az болады. En manızlı meselelerden biri o ki bunlar. Ondan aldın misal burası Bişkek, Kırgızistan, bu hazır çislo yertege 1. Noyabr'da, 1. Noyabr. Salkın yerte üstü bu yıl misal. Sol sebepten dolayı sizin bunday tip lisalarga, kişkene tip lisalarga yerterek ekip, yerterek oracağı alıp gerek. Kışka kattı kışka salkına kaldırmayınızlar. Derdermeklerden burada bizdeki ne işlettiniz burada? Bir 58 men Nurel işletmişler. Ondan bölük Mosplan misal bu problem için Mosplan işletiyor gerek. Kararbaş. Mosplan i Admiral, Acetamitrid, i Proxifen 2 yönü birge işletiyor gerek. Bizdeki glivet koşuyor gerek işine. Sebebi glivet yapraktaki yaprağa 100% yayılat. I vergen himikatın listevoydan udobrinyanın 30%, 40% jaksalap faydalanımına mümkünlük verir glivet. Onları pastayan listevoydan vergende glivet koşumşa ber içine. Himikatka da udobrinyaya da. Жақсы, işlerinizge ийгилик, İslam aka. Рахмат. Буйрса иштешип, дагы кандай бир кеңештер болсо бизге кайрылсаңыздар мынакей. Кайрылышабыз. Сердар байкелерибиз айтып, көрсөтүп, үйрөтүп, эмнелерди себиш керек, эмнелерди кылыш керек, кандай ухат кылыш керек, ошонун баарын түшүндүрүп беришет. Буйрса алдыда дагы кызматташып, дагы көп келебиз деген ойлорубуз бар, келип туралы. Келип турабыз. Ооба.